Менин иним биринчиден алданат, экинчиден зордук зомбулга кабылат, үчүнчүдөн ал жерден ушундай бир өлүмдөн калат. Ошо күрөшө дагы эркек экен, мен ойлоп атам, эркек экен. Бир аял киши алсыз адам болсо ошол жерде ал калмак, ошол жерде тебеленипчи, ошончо баланын ичиндечи. Калганы аз келгенче, эгерде ал аялдагы күч келип мындай мен силерди мындай кылам дей турган болсо, аны мууздап көмүп салмак да. Мен толук айта алам ушунучу. Ушундай окуялар болгон себеби ушунун жүзүн ачып берип атат. Менин инимди баатыр деп нам коюп туруп чыгарып берсин. Мындан 7 ай мурун Ош шаарынын Исанов көчөсүнүн мына ушул көп кабаттуу үйүндө 92-жылкы жаран бычакталып каза болгон. Кылмышка шектелип, ошол түнү бир бөлмөдө ичип олтурган Элеман Жаңыбай уулу кармалган. Бүгүн айыпталуучунун жакындары маалымат жыйынга чогулуп, укук коргоо органдары ишти акыйкат тергешкен жок деп нараазычылык билдиришүүдө. Окуяга батирдин ээси жана башка балдардын катыштыгы бар деп күмөн санашууда. Ошол жерде төртөө болсо төртөө тең отуруш керек түрмөдө. Элеманын жанында отуруш керек. Эч качан чыгып кетпеш керек. Алар бардыгы бирге болгон. Ал жерде төртөө болгон. Үйдүн эгеси болгон, главный үйдүн эгесин булар бошотуп коюп атпайбы? Бул жерде тергөөнүн, оперлердин, ошол жердеги жанагы үй учетто турган үй, педофилдердин учетунда турган болот. Муну оперлер прекрасно билген болот. Ушуну билип туруп, жаап жашырып туруп, жанагы үйдүн эгесин, ошол жерде болгон адамдардын бардыгын бошотуп туруп, бир мына Элемандын мойнуна алдырып атат. Зордукта уруп, согуп туруп. Бейгүнө менин балам жатат. Калтак жеген, башына жеген, азыр ооруп атат. Эгер ошол жерде ооруп өлүп калса эмне болот? Ким жооп берет ого? Менин балам укугу каякта? Онукуга өлүп кутулуптур. Мен тирик кандай басып жүрөт? Эртеге менин балам үйлөшүм керек. Эл ысында кандай жүрөт? Эң кичинекей балам. Атасына айтпай отурабыз. Атасы эм органда иштеп, жакшы иштеп чыккан. Балам бардык жерде жакшы, эч жаман деген жок. Ушу калай калк эл ошо биринчи элин, анан кийин ошо немесин тандасын, о баланын немеси чыгып атат буякта. Анан ошо күнөөнү момун балага коюп атат да. Менин балам жоош, момун. Маркум Элеманды көчөдөн жолуктуруп, чогуу ичүү үчүн үйүнө чакырып, ага карата сексуалдык зордук зомбулук көргөзгөнү айтылат. Эсин жоготуучу дарыларды ичирген болушу мүмкүндүгү да кошумчаланат. Анткени айыпталуучу ошол түндү толук эстей албайт. Ал экинчи кабаттан качып түшкөнгө мажбур болгон. Эми мынтип жок жерден киши өлтүрүүдө айыпталууда дешет туугандары. Негиз болсо кылмыш. Буну негизи моторда. Моторун булар жулуп алгандагы, моторда жүрүп кетпесин деп коркуп, мотордун карапкасын алып бияка коюп койгон да. Неге дегенде ал жулуп алгандыгысы жанагы педофил деген зордуктар деген окуя. Андан кийин ал окуяны жокко чыгарып туруп, башынан да экспертиза кылып туруп, тетиги карапканы нарга чыгарып койгон. Ал корутундусунда жөн эле геморрой деп турат. Эми айтып атат, мына машина жүрүш керек эле деп биздин карапайым элдин башын ооруп атат да. Бул машина каяктан жүрөт? Бул негизи биякта турса, ол карапкасы биякта турса, биздин карапайым элди мынча кыйнайт. Мына неме менен ушундай бурмаласа болот экен, урматтуу. Мына мыйзам жазып жаткан, мына эл тарабынан шайлангандар. Силер карабайсыздарбы мына эл эмне үчүн кыйналат? Биз мыйзам буза албайбыз. Карапайым эл мыйзам бузуш мүмкүн эмес. Мен мыйзам бузду десе биз туруп беребиз ушинтипчи. Буга чейин эле батирдин ээси жана маркум экөө күн алыс майрам уюштуруп, алардын ызы чуусу кошуналарына угулуп турган. Ал эми айыпталуучуну биринчи жолу гана көргөнүн окуянын күбөсү айтып берди. Анан тынбай эле ооба ызы чуу боло берет эле. Алар кийин көчүп кетишти, студент балдарды квартирага тургузушту. Ал студент балдар 9 ай жашап, майда чыгып кетишти. Анан майда баштап кайра ошол элем Арзы Мамат менен Ислам пайда болушту. Анан дагы башталды пьянки, гулянки. Бирок эми тынбай күнүгө эмес, бирок тез болуп турат эле, чыгып турат элем. Милицияны бирок чакырбайт элем, эми чыгып уктатасыңар деп урушуп түшөт элем. Анан ошол убийство болгон күнү таң атпай саат 7:30-8ге чейин да мен неберемди садикке узатып, баламды тургузуп атсам, кыйкырык бакырык болгондон аз точно милицияны чакырам десем эле баягы Арзы Мамат деген бала чуркап жүрдү. Подъездде соседтерди ойготупчу, милиция менен скорыйды чакыргыла деп. Ошол анан милиция келди, скорый келди, анан ошондо угуп атабыз, что Ислам деген бала өлүп калды. Кийин кармалып келдим, ол ошо Элеман деген бала менин наркы биринчи подъездде жашаган, биринчи этажда жашаган үчүн решеткалар бар да, ошол жерден түшүп келатыптыр. Ошо бир
бетин көрбөдүм, иши бир бала түшүп келатат да. Кийин милиция кармап келди, ошондо көрдүм, что это был элеман. Менден сурашты, тааныйсызбы деп. Мен аны биринчи жолу көрүп атам. Себеби ага чейин Арзы Маматтын достору келгенде мен таанып бүткөм, себеби чыгат элем да. Урушканычы. Ал боюнча ИД ошол убакта жаратылып өлгөндүгү белги болуп, бүгүнкү күндө ага шектүү катары ушул Ж уулу Э аттуу жаран кармалып бул жака камсыз болгон. Андан сырткары Ж уулу Э ошол учурда мени зордуктап койгондугуна байланыштуу ошол жерде мен өзүмүн коргоо максатында быжак сайып жибердим деген маалыматты айткан. Бүгүнкү күндө алдын арызы дагы каралган, бүгүнкү каралып, ага экспертиза дайындалган. Экспертизада биринчисинде ошол зордуктаганы зордукталышы мүмкүн деген таризде экспертизанын корутуусу чыккан. Андан кийин да экинчи экспертиза дайындалганда ал жерде жок, өзүнүн геморрой дарты менен ооругандыгы чыгарган экспертиза. Бүгүнкү күндө алар наразы болгондугуна байланыштуу биринчи 2023 жылдын 1 февраль күнү комиссионный республикалык экспертизага өтүнүч менен кайрылган. Бүгүнкү күндө ал боюнча ошол экспертизанын корутундусунан кийин кошумча маалымат берилет. Учурда бул иш Ош шаардык сотунун өндүрүшүнө алынган. Элеман Жаңыбай уулуна карата козголгон кылмыш иши эртең 9 февралда каралары маалымдалды. Ал эми бул окуя боюнча ататалган жарандардын жана кошумча тараптардын пикири болсо, Регион телеканалы эфир ажыратууга даяр. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.